кийинки бөлүктү улантмакчыбыз. Оюнчулар бир аз кармалып жатат, аларды калыс ортогонку бөлүккө келип алып күтүп жаткандыгын көрүүбүз. Ышкырыгын жаңыртты, демек старт берди кыргызстандык калыс. Азыр бизге ушул көкбөрүчүлөрдү көргөзбөй жатат, биздин калысты көргөзүп жатат. Азыр саналуу секундтарда мынакей оюн башталганын көрүп алдык. Калыстын ышкырыгы жаңырды. Кимиси биздикилерден биринчи ийилип кетет болуш керек деген чолбой эле жерде жаткан улакты дароо илгенин көрүп алдык, бирок каптал сызыгынан чыгып кетти. Ал эми Дастан Русланов экен бул жерде кайрадан. Дастан бул бүгүн өзгөчө чеберчилигин көргөзүп жатат. Чабып келет эле жерде жаткан багы 33 килограммдык улакты кесиптеши мындай 1 килограммды эле жерден алып кеткендей эле багы ак шумкардай келип эле ийилип кеткендей эле ийилип кетип атат. Бул баракелде, бул жогорку чеберчилик деп айтсак болот. Азыр жекеме-жеке беттеши орун алат. Өтө мыкты Дастан Русланов өзүнүн жаш экенине карабастан өтө бир тажрыйбалуу көкбөрүчү экендигин бизге далилдеп жатат. Кыргызстан курама командасынан Эржан Тургунбаев краз менен ортого келген. Казакстан курама командасынан Элдар Жыйекулов буга чейин дагы дал ушул эки көкбөрүчүнүн жекеме-жекедеги тирешин көргөнбүз. Мына жекеме-жекени ушинтип башташ керек. Бир нече жолу айтып өттүм мына. Анан ушинтип кыргызстандык калыс бул жерде өтө мыкты калыстык милдетин аткарып жатат. Демек Эржан Тургунбаевдин аргымагы дагы мыкты экендигин айтып өтөлү. Өтө мыкты Эржан. Деңиз эле көкбөрү боюнча командабыз бардык жагынан мыкты болуп жаткандыгын айтып өтөлү. Эми казакстандыктар кандай аракет кылбасын, эч кандай салкын кандуу гана, салым менен гана жооп берип жаткандыгын белинен кучактап алып кой бербей жаткандай элес калтыруу да 5-чи катар сандагы Элдар Жыйекулов. Бирок ага Эржан Тургунбаев эч кандай берген жок. Атаандаштардын жолун тосушу керек кыргызстандык көкбөрүчүлөр. Бул жерде кайрадан эле Эржан Тургунбаев жакшы эле барды, бирок мына казакстандык көкбөрүчүлөр бир аз көкбөрүчүнүн ылдамыраак келген түртүш керек. Жакшы мүмкүнчүлүк эле. Бул жерде коргоочулардан да быйтап келип салууга аракет кылды эле. Дагы да аракетин көрүп жатат. Азыр Эржандын салганын көрөбүз деп ишенебиз. Бул жерде бир аз гана тактык жетишкен жок Эржан Тургунбаевга. Дейлик күчү бир аз күчү жетпей калгандыгын көрдүк. Бир колу аттын тизгининде болуп, бир колу менен мына 33 килограммдык муляшты тайказанга көтөрүп сала албай калды. Эми аракет кылып жаткан маалда казакстандык көкбөрүчүлөр оюнга аралашып, мына салым салууга эч кандай мүмкүнчүлүк бербей коюшту. Жекеме-жеке кайрадан жекеме-жекеде оюндалат. Бул жерде муляшты эртерээк жерден алгыла деп кыргызстандык калыс оюнчуларга айтып өттү. Демек муляш ортого алынып келингенден кийин гана оюн жекеме-жекеде уланат. Казакстан курама командасынын машыктыруучусу эки бөйрөгүн таянган бойдон кандай бир чечимди кабыл алсам экен деп ойлонуп жаткандыгын көрүүбүз. Ортого кой деп кыргызстандык калыс эскертип жатат. Муляшты жылдыр деп жаткандыгын көрүүбүз. Жекеме-жекеде дал ушул Эржан Тургунбаев чыкса керек. Азыр дагы Эржан Тургунбаев крас аргымагы дагы ушул жекеме-жекеде таймашка атайын даярдалган. Бул ирет жок. Бексултан Абдикалил уулу чыкканын көрүүбүз. Бексултан Абдикалил уулу менен бул жерден Майрамбек Абду доллар аргымагы менен тирешип атканын көрүүбүз. Бирок кимиси биринчи болуп жерде жаткан улакты эңип кете алат. Азыр сиздер менен чогуу байкайлы, 1 мүнөттүн ичинде улакты эңип кетиш керек. Азыр мынакей биздин оюнчу биринчилерден болуп кармады. Бексултан дароо Бексултан буга чейинки жекелерде дагы мыктылыгын далилдеген болчу. Бул ирет дагы бир жолу мыкты экендигин далилдеп, мына Майрамбек Абду Казакстандык көкбөрүчүнү мындай эч кандай деле мындай сезген жок десек деле болот. Кыйналбастан эле алып оң такына басты, дагы дароо чабуулга чыкты. Бул жерде
Бексултан Абдыкалил уулу ойлош керек. Бир аз Бексултан баракелде сабалга келип калды Тайгазандын жанына. Бирок ошол эле учурда командалаштары жардамга келип, Рустам Тыналиев, ошол эле Сейитбек Анарбек уулу оюнга аралашып жүргөндүгүн көрүбүз. Анан Нуржан Мелисбек уулу Кыргызстан курама командасынан дал ушул 4 улакчы дегиче болбойма. Нуржан Мелисбек уулу жок. Бул жерде Бексултан Абдыкалил уулу өзү салды, жерде турган улакты дароо эңе салып туруп, ушул Тайгазанга салып, эсеп санын 9-3 кылып алды. Мынайки көрүп жаткан көрүүчүлөр дагы жана экинчи бөлүктө сурап жатты эле, 9 болбоду беле деп. Мынайки сиздерге жооп 9-чу улакты атандаштын Тайгазанына салып, эсеп санын өзгөртүп алды. Ал эми Акбура аргымагы менен Бексултан Абдыкалил уулу бул бага Көз Ирмемдин баатыры, Көз Ирмемдин автору десек жакпышпайбыз. Салымды салды Бексултан Абдыкалил уулу мына бир колу менен салымды ишке ашыра алгандыгын көрдүк. Буга чейин жекеде күү менен келип алып, мына бир аз аты мүдүрүлүп кетип, Тайгазандын жанынан бир аз ыңгай сабалда келип алган, бирок мына кайрадан өзүн оңдонуп алган соң аргымак менен чогуу мына Кыргызстан курама командасына 9-чу салымды алып келди. Кайрадан сүрмө топ Муляштын жанында оюн алып барууда. Ошол эле Дастан Русланов оюнга аралашкандыгын көрдүк. Исхак Бекболот уулу ортодо жүрөт. Ушуну менен мына Кыргызстан курама командасы эсеп айырмачылыгын дагы да болсо өзгөрткөндүгүн көрдүк. Арген Абдуллаев дагы ортодо, ага кошулуп Фархат Бейшекеев чорный аргымагы менен коргоого жардам берип жаткандыгын көрүүдөбүз. Казак оюнчусу Элдар Жейинкулов азыр такымга басып Тайгазанды көзтө чуркаганын көрдүк, бирок ал жакка биздин коргоочулар жооп жатат. Орто жолдон улактагы жерге түшүп калган. Азыр кайрадан сүрмө топ чогулуп жерде жаткан улакты кимиси эгип кетүүнү көрүүдө. Бул жерден дагы кайрадан эле Элдар илген экен. Азыр бул Тайгазанга салалабы? Биздин көкбөрчүлөр жол береби буга? Чогуу көрөлү, мынакей 3 оюнчуну тегеректеп туруп эч кандай мүмкүнчүлүк бербей жатканын көрүүдөбүз. Жабыш керек, Тайгазангадан алыстатыш керек. Азыр мынакей коргонууда дагы өзүнүн тактикалык эрежелерин, тактикалык көргөзмөлөрүн көрүп жатабыз. Азыр мынакей аргымактар менен атандаштын атын сүзүп дээрлик Тайгазандан алыстатканга аракет кылышты. Ал ортодо албетте атандаштар дагы жөн турбастан эсеп санын өзгөртүүгө, Тайгазанга көкпөрүнү салууга болгон аракетин жумшашат. Мына Кыргызстандык бир оюнчуга каршы Казакстандын 3 көкпөрчүсү жүргөндүгүн көрүүдөбүз. 8-катар санда Кыяс Ниязов Бурана аргымагы менен, жок бул жерде жастар 9-катар санда Сейитбек Анарбек уулу экен. Бирок Муляш эч кимге буйрубаптыр, дагы жерге түшүп калгандыгын көрдүк. Кайрадан эле Сейитбек Анарбек уулу ортодо. Казакстандык көкпөрүүчүлөр бул жерде Муляшты алды, дагы өздөрүнүн Тайгазаны тарапка акырындап жакындап келгендигин көрдүк. Казакстан курама командасы чабуулга чыгып жатат. 6-катар сандагы Айнабек Бердикул баракелде мыкты тартып алуу болду. Бул жерден дээрлик атандаштын жылкысы кулапта калганын көрдүк. Ден соолук каалайбыз албетте Казакстандын көкбөрчүсүнө, бирок дал ушул Кыргызстандын оюнчусу улакты кармап туруп тартканда улак эле кой берип кетпестен ушул атандаштын жылкысы дагы жыгылып калганын байкайлык. Ал эми ушул калыс мына 2 мүнөттүк жаза мамыга кетирип жатат. Кимди кетирип жатат бул жерде? Мына эми биздин оюнчуну чыныгы калыстык кылып жатат десек туура болот. Нуржан Мелисбек уулун 2 мүнөттүк жаза мамыга кетирди. Бул өтө бир жакшы көрүнүш десек болот. Себеби тарткан жок. Бул биздин казак туугандарыбызга буга чейинки оюнга жооп катары болду десек туура болот. Нуржан Мелисбек уулу оор ойногондугу үчүн албетте калыстын чечими менен жазаланат. Азыр эми ушул мүмкүнчүлүктөн пайдаланып
казактын оюнчулары эмне жыйынтыкта чыгарылат? Мынакей ошол өзүңүздөр көрүп турган бурчта таблонун ылдый жагында жазага 2 мүнөткө кеткен жазасынын убакыты көргөзүлүп жатат. Ушул убакыт соңуна жеткенден кийин анан Лимон аргымагы менен Нуржан Мелисбек уулу оюн талаасына кайтып келе алат. Албетте оюнда орой оюну болуш керек. Эми жылкылар Көкбөрүдө өзгөчө ушундай кагылыштар, сүзүлүштөр боло берет. Мен ойлогом буга чейин тартып аткан учурда аты кошо жыгып кеткен экен деп көрсө, дал ушул Нуржан Мелисбек уулу Лимон жылкысы менен одара сүзгөн экен. Кара дөө кайманаты менен назарыңызда Нуржан Мелисбек уулу сарайып кагазын алган, дагы 2 мүнөттүк жаза мамыга кеткен. 2 мүнөтүнүн 1 мүнөтү дээрлик артта калды. Демек, кыргызстандык көкпөрчүлөр эч жакка шашпасы керек. Себеби оюн талаасында мына 4-кө 3 эсебинде ойноп жаткандыгын көрүүдөбүз. Бул жерде Эржан Тургунбаев эч жакка шашпайт, дагы акырын мына улакты жерден алган бойдон такымга басуу аракетин көрмөкчү. 2 мүнөттөн кийин Нуржан Мелисбек уулу оюнга аралаша алат. Демек, Нуржандын оюнга аралашуусуна дээрлик 30 мүнөттөн азыраак, 30 секундтан азыраак убакыт калды. Эржан Тургунбаев назарыңыздарда өтө бир жекедеги мыкты улакчылардын бири десек болот. Буга чейин да айтып өткөнбүз. Панфилов районуна караштуу Кумарык айылында 1988 жылы жарык дүйнөгө келген. Ички иштер министрлигинин курамында дагы бир нече оюндарды өткөрүп, мына учурда Сары Өзөн командасынын жекеме жекечиси экендигин айтып өтөлү. Мына Кыргызстан курама командасына дагы 5-дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын алкаганда өзүнүн мыкты бир салымын кошуп жаткан маалы. Жеке сүрмө топ сыртка чыкты дагы. Нуржан Мелисбек жаза мамысы бүттү дагы оюнга аралашты. Эми дароо эле Нурдин чабуулга чыгат, дагы эч ким жок. Эсеп саны 13 болушу керек. Дал ошондо өтө мыкты Нурдин Болотбеков. 10-улакта биздин оюнчубуз Нурдин Болотбеков азыр мыкты салуу менен эсеп санын өзгөртүп алды. Буга чейин жекеме-жеке таймашта дагы ушул Бексултан Абдикалиев, кечиресиздер, Эржан Тургунбаев убакытты чоюп анын көрдүк. Себеби 4-оюнчу багы эскертип алып 2 мүнөткө чыгып кеткен. 2 мүнөт оюн бүтүп, дал ушул Нуржан Мелисбек уулу оюн талаасына киргенден кийин мынакей чабуулга өтүп барып, азыр эсеп саны 13 болуп турат. Баракелде Нурдин Болотбековду бул салуусу менен өтө керемет салым болду. Нурдин Болотбековдон өзү кошо Тайгазанга келип чыкты. Буга чейин ушундай эле салымдарды Дастан Русланов дагы жараткандыгын көрдүк. Эсеп саны өзгөрдү дагы. Мына Нурдин Болотбеков эсеп санын бүгүнкү оюндагы дубль жаратты. Нурдин Болотбеков бүгүнкү оюнда 3 оюнчубуз дубль жаратты. Алар Дастан Русланов, Нурдин Болотбеков жана Эржан Тургунбаев. Дал ушул 3 оюнчубуз дубль. Мындайча айтканда 2ден салым жаратышты. Кайрадан жекеде оюнулат. 3-чү бөлүктүн аяктарына дээрлик 2 мүнөттөн бир аз ашыгыраак убакыт калды. Ал ортодо Казакстан курама командасынан Нурбек Мейрамбек Абду экен. Доллар аргымагы. Мейрамбек Абду азыр ушул убакытты алып азыр сүрмө топ менен Тайгазан жактап бараткан көрүүдөбүз. Бирок ал ортодо Кыргызстан чемпион болууга саналуу гана мүнөттөр калды. 2 мүнөт 50 секунд. Азыр улакчылар майдандын сыртына чыгып кетти. Кайрадан жекеме-жеке беттеш. Эми ушул 1,5 дээрлик 1,5 мүнөттүн ичинде казак көкбөрүчүлөрү дээрлик 7 улакты деле сала албаса керек. Андыктан азыр биз чыдамкайлык менен күтөбүз. Секундтарды санайбыз дагы. Анан Кыргызстандын бул дүйнөлүк чемпионатында чемпион болушу менен куттуктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Экранга жакындап келиңиздер. Акыркы ышкырык, калыстын ышкырыгын чогуу бирге угалы дагы Көкбөрүнүн чемпиондорун куттуктайлы. Азыр жекеме-жеке таймашы ушул сызыкчада
3-чү катарсанда Ержан Тургунбаев негизи эле бүгүнкү жекеме-жекенин бардыгында ошол Ержан чыкканын көрдүк. Мыкты таймаш жүргүзүп бул жерден атандашка да бербей азыр калыс өзүнүн калыстыгын көргөзүп жатат. Эки оюнчу тең даяр болуш керек деп атат. Ошондон кийин гана таймашты улантыш керек деп өзүнүн насаатын айтууда. Ооба, бул беттеш дээрлик. Беттештин тагдыры чечилип калганда эсеп саны 13. Кыргызстан курама командасын акырындап дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болуш менен куттуктай берсек болот. Бул жерде жазамамыга кетти. Окшойт 3-чү катарсында Ержан Тургунбаев. Ооба, мына калыс деген дал ушундай. Калыс болуш керек, эмне болуп атат бул жерде? Өзү жалгыз сала албай жаткандыгын көрдүк, демек. 4-чү берип койду окшойт, берип койду. Бистикилер аркасынан кубалаганда жок, өзү эми 11 секунд калды, макул бир улак. Ооба, Кыргызстан курама командасын куттуктай берсек болот. 5-чи дүйнөлүк көчмөндөр оюндарында мына көкбөрү боюнча эсеп саны 14 боюнча жыйынтыкталды дагы Кыргызстан курама командасы катары менен саналуу секундтар калды окшойт. 6-чы жолу, 5-чи жолу дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын чемпиону болуп жаткан маалы. Убакыт токтоп турат, болжол менен 10 секунд. Ооба, мынакей урматтуу теле көрүүчүлөр, бардыгыңыздарды бүгүнкү ошол көкбөрү дүйнөлүк көчмөндөр оюнунун алкагында өтүп жаткан көкбөрү боюнча мелдешти. Кыргызстан алтын медальды өзгөчө негизги атандаш аталган Казакстанды 14 эсебинде утуп жеңүүчү болду. Мынакей ар бир жылкынын үстүндө, аргымактын үстүнө кетип бара жаткан, желегөстү желбиретип кетип бараткан улакчыларыбызга, көкбөрүүчүлөрүбүзгө ийгилик каалайбыз жана мыкты баракелде бардыгыңыздарды ушул алтын медаль менен куттуктайбыз, урматтуу көрүүчүлөр. Өтө керемет беттеш болду. Ооба, биз күткөндөй эле мына Кыргызстан курама командасы татыктуу жеңиш кандай болорун казакстандык боордошторубузга далилдеп койду. Эч кандай чыр-чатагы жок эле жеңишке жетип, мына сүйүнүчтөрүндө чек жок. Азамат Дастан Русланов бүгүнкү беттеште өтө бир мыкты оюн алып барды. Демек, куттуктайбыз урматтуу теле көрүүчүлөр.